75 кишинин бул жакка каты келиши боюнча азыр ар кандай пикирлер, ар кандай ушундай сөздөр айтылып атат. Бул боюнча дагы бир жолу сиздерге маалымат берип коюнга уруксат этиңиздер. Билесиздер, ошол жаңы эле төрага болуп шайланып келгенден кийин, силер шайлагандан кийин бул жерде ошол кат боюнча өтө чоң талкуу жүрүп, ар кандай божомолдор айтылып, бул жакта ушундай процедура болот эле, ар кандай сөздөр айтылганга байланыштуу, керек болсо ошол жерде жабышып отургандар бири-бирин сата баштаган. Кой алгандай божомол болбосун деп, биз бул жактан атайын комиссия түздүк. Комиссиянын отурумуна биздин күчтүү юристтерди жана ошол жакта аппараттын сотрудниктерин жана дагы депутаттарды ошол жерге карап бериңиздер деп чогуу караттык. Ачык айкын. Ал каттын бияка келип жүрүшүн аны аныктоо багытында. Аны биз тергөөгө өткөзүп бердик. Тергөөчүлөр, биз тергөөчү эмеспиз, тергөөчүлөр өздөрү толук түрдө жумушун алып барып, далилдеп, анан сотко өткөзүп берди. Бүгүн сот жүрүп атат. Биз ошол эле күнү Элвира Жыгалбековна боюнча мен сүйлөйүн дегем. Бул жакта өтө көп депутаттар сүйлөйүн деген. Бирок биз ошол сотко басым болуп калбасын, тергөөгө басым болуп калбасын деп буга чейин сүйлөп отурганбыз. Биз сүйлөгөн эмеспиз. Бирок бүгүн сүйлөгөнгө туура келип атат. Ошон үчүн урматтуу депутаттар айтып койсок, дагы бир жолу кайталап койсок. Демек, ал кат чындыгында бул жака келген. Биз ошол тийиштүү ар бир сотрудник алып атканда, ошол катты алып барып атканда, киргизгенде, кимге канчада, саат канчада болгондон бери бүт бизде объяснительный бар. Биз анын баарын комплектовать этип, толуктап, анан МВДга өткөзүп бергенбиз. Менен баарын айтпасам дагы, кичине аттарын атабасам дагы, кичине мындай дагы болуп мындай подробныйраак маалымат берип коеюн. Ал кат келгенде келип келекте жана мен айткам, күтүп алган деп. Чындыгында күтүп алган. Себеби ошол жакта сотрудникке команда келген. Ошондой кат келет. Күтүп тур деген. Күтүп турганда аны регистрация кылбай кармап тур деп айтат. Ал келет. Катты действительно алып келет. Туура эмес адресин жазып коет, кайра барып, бирөөгө чалып, оңдоп, кайра алып келип, туура келип алып келгенде, бая команда алынгандай эле ал катты кармап турат. Кайра 2 сааттан кийин команда келет, болду, айтылды, төраганын атына каттандырасың деп дагы экинчи команда келет. Мурдагы төрага Шакиевке каттайсың, ошонун атына каттатырасың, ошонун атына катты прима алып барасың деп команда берилет. Ошол жерде биздин тийиштүү заведующий отдел сотрудниктери ал катты кадимкидей эле ошо төраганын атына каттайт. Билесиздер, эми каттоо ар кандай жүрөт, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Аны кээде вицелерге каттап койсо болот, аны кээде прямой эле комитетке каттаса болот, же болбосо өзүнүн процедурасынын акырынасын келет, ал келе турган эле нерсе. Бирок аны жанагындай күттүртүп, алдырып, анан кайра каттатырып, анан ошону приемныйдан чалдыртып алып келип бергиле дейт. Төраганын мурдагы Шакиевдин приемныйына ошол катты алып барып берет. Алып келгиле дейт. Ошол жактан өзүнүн советниги, помощниги алат дагы колуна алат ал катты. Менде болосун дейт. Толук түрдө ошол Шакиев менен согласовать этет. Ал согласовать этип, видимо, ошол ответственностьтан качам дегенби, же убагында мен көрбөй калдым деп ойлойт дегенби айтор, менин орун басарымды алып барып бер, ал ылдый комитетке түшүрсүн деген буйрук берет. Ал жерде кадимкидей эле алып барып туруп, ошол орун басарын алып барып, орун басары бир орто жолдо кармайт, тактайт, тактаганда убакыт өтүп кетет. Ошол тактой турган убакыт. Сценарий боюнча дароо эле түшүп, ошол комитетке түшмөк, бирок баары бир комитетке аяга барып түштү. Кечээ күнү сотто барган биздин ошол сотрудниктер ал косвенный свидетельдер, прямой свидетельдер. Прямой ошону алып баргандар кечээ жабык отурум өтүп айтышкан. Алар следовательдерге да барганда өзүнүн ошол бизге жазып берген баарын тастап берген. Алар өзүнүн өмүрүнөн да корккон. Азыр деле коркуп атышкандар. Ошондуктан мүмкүн баягы ачык болуп атканда алардын показаниясы көрүлгөн жок. Косвенный дагы бир жолу, экинчи, үчүнчү, аны бул жерде деле силер уккан сотрудниктер укканын эле гана айтып атат. Ошол эле учурда мына биздин депутатыбыз дагы Элвира Жыгалбековна. Ал каттын жүрүшүн каяктан алды эметет. Ал болгону бул жакта болуп аткан баардыгыбыз эле уккан нерсени айтып аткандай эле ошол сотрудниктер экинчи показания менен берип атты. Биринчи показания дагы бир жолу кайталап коеюн, алар толук түрдө ошол айткан сөзүндөй кылып тергөөгө бир баарын айтып берсе керек, тергөө сотко берсе керек, сот ошол жерде өзү карап берет. Бирок биздин кагаз боюнча ошондой болгон. Анан айтып кетчү нерсе дагы. Билбей калдым, көрбөй калдым анан деп актанып аткандарына айтат элем, андай эмес, баардыгы билген, күткөн. Ал каттын натыйжасы же багыты эмне болгон? Орто жолдо бузулуп кетти да, бузулбаганда эмне болмок эле? Мына сиздер менен 25-жылы президенттик шайлоо өтө турган мөөнөтүн январь айынын акыркы воскресенье деп кабыл алып бергенбиз. Конституцияга ылайык, түптүз конституциядан бир дагы немесине тек келе турган кылып, баардыгын толуктап, мыйзамдуу түрдө кабыл алып бергенбиз. Ошол датаны эле эртерээк кылам деген ниет болгондур. Анткени билесиздер, ага чейин уже коомчулукту даярдап аткан. Коомчулук буга даярданып аткан. Ар кандай эксперттер чыгып, бир жыл эрте отуруп калды, көп отуруп калды. Уже шайлоо болуш керек эле, туура эмес отурат деген, туура эмес маалыматтарды уже биздин коомчулукка байма-бай жайылтып аткан. Демек, бул дагы өзүнчө бир подготовка болуп аткан. Факт есть? Есть. Ошон үчүн мен айтат элем, бул жерде мындай эки ача сөз болбош керек. Ушул сыяктуу нерселер болгон. Аны биз кабыл алып бергенде, 3 окууда кабыл алып бергенде кандай сценарий болот эле?
албетте вето коюлмак туура. Бирок перевета дегени бар. Дагы башка сөздөр айтылмак. Мына мыйзам боюнча мындай болот эле деп бурмаламак, көп нерсе болуп кетмек. Айтор мамлекетибиз ыдырап, эки жакка бөлүнүп, урушуп, мамлекетибизди мүмкүн толук түрдө жоготуп алып деген ушундай коркунучтар болгон. Жакшы, Кудайга шүгүр, алдын ала баардык алынып, бүгүнкү күнү мына стабилдүүлүк орноп, ынтымак орноп, жакшынакай болуп өзүбүздүн жумушту алып баратабыз. Анан дагы бир жолу бул биз тергөөчүлөр эмеспиз. Биз аны аныктай албайбыз. Анан бизде укуктук мамлекет болгондон кийин сот чекитти коет. Бир гана сот өзүнүн чекитин коет. Ал эми биздин коллегабыз Элвира Жыгалбековна боюнча Тастанбек Аспекович айтып калдыңыз, биринчи күлө күнү ушул жерде бир 10-дай 20-дай депутаттарбыз. Андан да эртеси күнү андан да көп депутаттар баардыгы бул боюнча кооптонуп, ушул нерсе айткан сөздөрдө мен дагы өзүн айтып аттым. Бирок эми Элвира Жыгалбековнаны өзүңүз жакшы билесиз. Бул намыской, күчтүү, анча-мынча грубо айтсам дагы бул жерде эмес, 7-нчи союзга анча-мынча депутаттарга караганда эркегирээк депутат да, өзү айым болсо дагы. Анандай нерселерге жок деп, бирок биз сүйлөшүп атабыз, күндө связьдабыз. Мен ойлойм, Элвира Жыгалбековнанын өзүнүн дагы саясатта орду бар, айта турган сөзү да бар. Ал дагы бул киши дагы барбай деле койсо болот эле, бирок кой, мыйзам астында бирдей болойлу, тең болойлу. Мен барып коеюн деп ошол жака барганы бул дагы өзүнчө бир башкаларга көрсөткүч, үлгү деп айтат элем. Эми урматтуу депутаттар, дагы бир жолу айтып коеюн. Процедура боюнча каттын ошол түшүрүү жөнөкөй түшкөлө берсе болот эле, бирок анын багыты башка болгондуктан биз буну аныктап, жүрүшүн гана аныктап бердик. Аныктап, биз тергөөлүгө өткөзүп бердик. Тергөө аныктап сотко берди. Келиңиздер, ошол соттун жыйынтын күтөлү дагы бурмалабай, башка жака кылбай. Мен да өзүм байкап атам, 3 күндөн бери ар кандай эски интервьюлар менен алып чыгып алып, мындай кара пиардан бери уюштуруп атышат. Булар баардыгына өз убагында чекит коюлат деп айтам. Рахмат.